Саламатсыздарбы? Токой өз бирге каналына куш келиңиздер. Бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз токуу үчүн негизги илмектерди үйрөнөбүз. Ал үчүн бизге тор ийне керек, жип, карандаш, ручка жаныңарга коюп койгула. Биринчи тор ийнени оң колго кармайбыз. Оң колубузда кармайбыз, ручка кармагандай эле. Экинчи сол колубузда жипти кармайбыз. Жипти кармаш үчүн мондай илип алабыз. Өтө тартылып кетпеш үчүн өтө бош кармап илип алабыз. Эми биринчи илмекти башташ үчүн жипти илип алабыз. Илип алып, кол менен кармайбыз. Мондай шакекче пайда болот. Шакекчеден тор ийнени илип, рабочая нить деп коет. Бош жипти тартып чыгарабыз. Ошондо мындай петля пайда болот. Бул основная петля. Бир воздушный петля пайда болду. Бул петляны өтө катуу кылбайбыз, өтө жумшак кылбайбыз, өзүбүздүн тор ийненин негизинде. Эми бош аба илмеги деп коет, воздушная петля. Воздушный петляны алабыз. Эми рабочая ниттен жипти илип алабыз. Ошондо воздушный петля пайда болот. Дагы бир жолу воздушный петля. Рабочая ниттен жипти илмекке илип алабыз. Мына воздушная петля илебиз, алып чыгабыз. Эми сиздер бул илмекти колуңар көңүнчөктү токуй берсеңиздер болот. Биз ары көздөп дагы жылабыз. Кийин колуңар көнүп калгандан кийин тез токуп аракет кыласыздар. Орус тилинде адабияттын көп жоктугуна байланыштуу орус тилин которуп атам. Кээ бир сөздөрдү которуш кыйын болуп атат. Мен орус тилинде айтып кете берсем түшүнөсүңөр деп ойлойм. Воздушная петляны жасадык. Бир накид менен столбик деп коет. Бир накид менен столбик. Бул мындай болот. Муну кармап алып, баягыда мындайынан алып, тигинен алып чыгабыз. Ошондо столбик с накидом болду. Столбик болду бул өзү эле. Буну байлап коебуз. Дагы жөн эле тартып алабыз. Эч нерсеси жок эле. Мына столбик эле болот. Столбик без накида болот. Мына дагы бирди тартабыз, ортосунан алдык. Мына столбик без накида болот. Столбик без накида. Мона столбик без накида. Эми столбик без накиданы жасадык. Силер колуңар көңүнчөктү жасай бересиздер. Колуңар көңүнчөктү. Столбик без накида. Мен болсо эми столбик, простой столбик с накидом болот. Накидом дегендин немеси жумуш жибин илип аласыздар. Бир илип, андан кийин бияктан алып чыгабыз. Ошол столбик с накидом болот. Түшүндүңүздөрбү? Мына ошондо мындай жапсак столбик с накидом жабылат. Дагы бир илмекти алабыз, илип алабыз. Бияктан тартып чыгарабыз. Ошондо столбик с накидом болду. Столбик с накидом болду. Биринчи жөн эле болчу, экинчиси столбик с накидом болду. Эми эгерде воздушный петля менен ала турган болсоңор, дагы бир жолу кайталайбыз. Столбик с накидом. Накид алынган, столбик ушу менен жабылып кетти. Илмектердин катарларын жумуш убактысында дагы түшүндүрүп кетем. Эки илмек алсаңыздар эки жолу болот.
Bir alsаңыздар bir жолу болот. Негизи адабияттарда мондай берилет. Воздушная петля деп айтылат. Анан полустолбик деп айтылат, азыркы жасаган. Столбик без накида деп айтылат. Столбик без накида воздушной петлей дейт. Анан полустолбик с накидом, столбик с накидом, столбик с накидом и воздушной петлей. Анан столбик с двумя-тремя накидами, анан листик, пышный столбик, анан бугорок, полуколечко, колечко деп негизи условный обозначениелерди берип кетет. Биз ошол нерселердин мен сиздерге негизгилерин эле айтып берейин. Токуп жатканда керектүүлөрүн эле алабыз. Эми азыр биз простой столбик накидаларды бүттүк. Дагы башынан карайбыз. Биринчи илмекти алып алабыз. Биринчи илмек накид алып туруп мынакей алдык. Бардык токулган мезгилдерде, токуу процессинде воздушный петля основной роль ойнойт. Воздушный петля дагы алдык, воздушный петля, воздушный. Колуңарды үйрөнгүнчө воздушный петляны токуй берсеңиздер болот. Жипти кармап, колуңар үйрөнүп, воздушный петляны үйрөнүп алсаңыздар, анан аркы петляларды үйрөнүп кете бересиздер. Эми азыр мен сиздерге жана көрсөтүп кеткенден башка столбик с накидом деген үйрөтөйүн. Анын себеби мына накид, жипти тор ийнеге илип алган нерсе накид деп айтылат. Эми с одним накидом, с двумя накидами деп айтылат. Азыр мен сиздерге столбик с одним накидымды үйрөтөйүн. Столбик, мынакей воздушный петля болду, алдыңыздар. Накид, илмекке, тор ийнеге илдиңиздер. Эми буяктан сайып алабыз. Сайып алганда чыкты. Ошондо илмекти илип, бир эле топчуна алып кетесиз. Накидти мына. Ошондо с одним накидом болду. Түшүндүңүздөрбү? Мына. Воздушный петля, накид алабыз. Жака саябыз. Алып чыктык. Бир. Дагы накид алабыз. Анан мына. Ошондо с одним накидом болду. С одним накидом алып чыктык. Накид менен кошуп алып кетебиз, 2 болот. Эми если муну да силер колуңар көнгүнчөктү токушуңар керек. Бул основной узорлордун бирине кирет. Колуңар көнүп катар токуй берсеңиздер, колуңуздар көнүп калат. Мына монтип мындай столбик с одним накидом пайда болуп атат. Дагы кете беребиз. Так. Кийин ушул узорлор менен рисункалар түшүрөбүз. Кылабыз, монтип кетти. Эми бул жерде столбик с двумя накидом, с одним накидом бериптир. Эми с двумя накидом жасап көрөлү. Накид аласыздар. Бияка петляга салабыз. Алып чыктык. Эми с двумя накидымдын бир өзгөчөлүгү мына. Бир жолу алдыңыздар. Дагы бир жолу аласыздар. 2, үчүнчүсүн жабабыз. Ошол с двумя накидем айтылат. Бул тиги с одним накидемге караганда түйүнүбүз чоңураак болот да, петлябыз бийигирээк болот. Мынакей, дагы бир жолу кайталайм. Бир жолу алдык. Экинчи жолу дагы алабыз. Үчүнчү жолу жаап коебуз. Мына. Түшүндүңүздөрбү? Ошондо с одним накидемге караганда с двумя накидами петля бийигирээк болот. Дагы бир жолу кайталайм.
негизги түйүндөр ушулар болуп эсептелет. Эми воздушный петля дагы тиги токуу үчүн илмектердин түрлөрү аябай көп. Азыр бул сабакта сиздер ушул илмектерди үйрөнүп турсаңыздар, кийинки сабактарда дагы башка илмектерди көрсөтөмүн. Себеби колуңуздар көнүп, тор ийне кармап, петля, воздушная петля, столбик с одним накидом, просто накидом деген илмектерди жасап турсаңар, андан кийин дагы илмектерди үйрөтөм. Кийинки сабактарда дагы кезигишебиз. Бир нерсени айтып кетким келет. Уже самостоятельно токуп калган токуучуларга башка видео жүктөйм. Аякта мен сиздерге өзүмдүн токуп жаткан жоолуктарымдын узорлорун саламын. Суроолоруңуздар болсо комментарийге жазсаңыздар, толук жооп бергенге аракет кылам. Бүгүнкү сабагыбыз ушун менен аяктайт. Көрүшкүнчө саламатта туруңуздар.